Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар, урматтуу замандаштар. Сиздер менен кайрадан эркин сөз көрсөтүүсү орун алмакчы. Анда эмесе бүгүнкү биздин коногубуз коомдук ишкер десек болот, мыкты кыргыздын чыган жигиттердин бири Максат Чакиев мырза менен отурабыз. Анда эмесе негизи эле сизге суроо, идеология деген өзү эмне? Ар бир адам бул дүйнөгө келгенде өзүнө мындай айтканда ордун издейт да, өзүнүн бир максатын издейт. Мисалы бирөөнүн максаты буга чейин эгер биздин кыргыз инсандардын арасынан алсак, Раматылык Табыл Эгембердиевдин бир чоң максаты болгон. Бул кыргыз элин эле эмес, дүйнөбүздүн кыргыз элинин улуттук суусундуктары менен ичирүү. Мисалы биз Американ Coca-Cola'сын ичип атпайбы, ошол сыңаруу биздин суусундуктар менен дүйнөбүздүн баарын тең ушу ичирүү болгон да. Бул абдан чоң, анын мындай айтканда бир суусундук эле эмес, бул биздин мамлекеттин тарыхын, этникалык философиясын жеткиремдиги бир чоң максат болгон да. Бул кишинин мындай айтканда бул дүйнөдөгү ал жеке бир идеологиясы болгон да, ошо менен жашап келген, ошо менен өмүр сүргөн жана ошодон бул инсан өзүнө бир мындай айтканда бир энергия, бир мындай айтканда бул жашоодогу бир кызыгуу максатын тапкан да. Бул мындай айтканда бир ар бир адамдык жеке бир инсандык деңгээлде алсак, ошонун сыңары ар бир мамлекеттин дагы ошондой бир өзүнүн бир максаттары болот. Эмне үчүн ал мамлекет бул жер шарында жаралды, эмне үчүн ал өмүр сүрүп атат дегендечи. Мисалы Американы алсак, бунун максаты дүйнөлүк идеологиясы бул демократияны таратуу. Демократияны боштондук дейбизби, ошонун баарын ал эркиндик дейбизби, ошонун баарын алып келип таратуу. Мисалы чыгыш мамлекеттин өлкөлөрүн алып калып көрсөк, Жапон мамлекетин дейбизби, Түштүк Корея дейбизби, бул заманбап бир технология жаратуу жана таратуу. Булардын ошондой мамлекеттин бир чоң максаттары да. Ошондо сыңары биздин дагы кыргыз мамлекеттин өзүбүздүн бир максатыбыз, бир идеябыз болушубуз керек да. Бул ошол идеология деп болот. Бул бирок бул идеологияны эмне жаратат? Буну менин жеке пикирим боюнча бул амбиция жаратат. Эгер ошол мамлекетти түзгөн элинде, коомдо бир ички бир амбиция болсо, биз буну жасашыбыз керек, биз муну мындай кылышыбыз керек, тигиндей кылышыбыз десек, ошол амбициянын артынан бир чоң идеялар жаралат да. Ошол идеялардын артынан анан бир максаттар пайда болот. Ушул максаттарга жеткенде бир могу идеяларыбызды ишке ашыра алабыз дегендечи. Ошонун баары тең идеология дейт. Азыркы учурда заманбап карап көрсөк, биз азыр кыргыз мамлекети өзүбүздүн мындай айтканда идеяларыбызды же идеологиясы жарата элекпиз. Азыркы кырдаалда, азыркы биздин ушул учурда Кыргызстанда кандай идеология иштеп жатат? Азыр биз карап көрсөк, кыргыз мамлекеттин сырттан келген ар кандай бөтөн мындай айтканда идеологиялар басып жатат да. Бул эмне себептен? Бул биринчисинен бир өзүнүн идеологиясы жоктугунан. Ошонун артынан биздин мамлекетибизде бир вакуум пайда болуп калды. Анан биринчи эле биз албетте базар экономикасынын идеологиясы басты. Кандай болсо да киреше көргүн, ошол кирешени сен ар кандай жол менен тапкын дегендечи. Сатасыңбы, сатпайсыңбы, жада калса адамдарды сатып жүрөсүңбү, берген сөзүңдү мындай айтканда туразың, турбайсың, негизинен ошол максатка жет деген идеология. Анан албетте батыш идеологияларын айтпай эле коеюн, өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Кече жакында эле кандай жанагындай митинг пикеттер болду да, жана эркек менен эркек, аял менен аял, жана эркин сөз тигинде мындай деген, ошонун артынан бизге жакпаган ата бабаларыбыздан эч кандай мындай айтканда тарыхта болбогон, бизге мындай карама каршы келген түшүнүктөрдү киргизүү идеологиясы жаратат да. Эми ар кандай алардын баарын айтып айтырсам көп, бирок ошонун ичинде мисалы бир менин жеке көз карашымча бизге бир мындай айтканда дагы бир чоң бир идеология басып жатат. Бул мына азыр жакында түрк боордошторубуз айтып атпайбы, мисалы ФЭТО деген бир уюм бар экен, ошонун бир идеологиясы бизде абдан күчтүү мындай айтканда өкүм сүрүп жатат да. Эми албетте биз Түркия мамлекетинин ичиндеги иш-чаранын киришине киришпейбиз, алардын мындай айтканда алардын өздөрү мындай айтканда ички иштери дегендей. Бирок биз карап көрсөк, бир адамдын идеясы дейбизби, идеологиясы, көз карашы дейбизби, бизди абдан мындай айтканда мамлекетибизди тыгыз терең басып калыптыр да. Жада калса кээ бир бийлик бутактарынан баштап бизнестерге чейин бул бир адамдын идеологиясы абдан базып, азыркы учурда ошол идеология биздин түрк мамлекети менен, расмий Анкара менен достук мамилебизди, тыгыз мамилебизди мындай айтканда бөгөт коюп калыптыр да. Ошонун артынан биз расмий Анкара менен кээ бир жерде мисалы конфликттик ситуацияга чейин барып калдык да. Буга чейинки мисалы бийликти алсак, ошо Атамбаевдин доорун алсак, ошол кезде абдан бул көп билинди да. Негедир ошол кездеги бийлик, Атамбаевчилдер ошол ФЭТО организациясы дейбизби, ошолор менен балким тыгыз байланышы күчөгөндүктөн биз Түркия менен абдан мындай айтканда достук мамилебизби, дипломатиялык мамилеси сууп кеткен да. Мен бул албетте туура эмес көрөм. Себеп дегенде биз каалайбызбы, кандай дейбиз, бирок расмий Анкара тургандан, расмий Түркия болуп аткандан кийин, түрк элдери болуп аткандан кийин биздин боордош туугандарыбыз, биз алар менен достошубуз керек, биз алар менен тыгыз байланышта болушубуз керек. Биз ошолор менен
мамиле түзүш керек. Бир адам менен эмес, мисалы, ошол ФЭТÖ дейбизби же башка уюмдар дейбизби, алар менен эмес, ошол Түркия менен биз мамилеге бир кызматта болушубуз керек. Ошолор менен биз достук болушубуз керек да. Ошон үчүн мен азыркы учурда чакырып келет элем. Биз ошондой ар кандай сырттан келген идеологияларды ээрчибей, өзүбүздүн позициябызды аныктап, өзүбүздүн идеологиябызды жаратып туруп, анан ошонун артынан биз мамлекеттер менен, башка элдер менен ошо менен достук болсокпу деген ой бар да ушундай. Бүгүн сиздин көз карашыңыз боюнча кыргыз идеологиясын кантип жаратыш керек? Канткенде биз кыргыз идеологиясын жарата алабыз деген маселе жаралат да. Биринчисинен мен ушул эки этапты жооп берсем, биринчисинен бул идеологиялар же идея дейбизби кимдер алып келет? Буну мисалы биз парламенттик мамлекет болуп аткандан кийин президенттик парламенттикпи дейбизби, бирок буну ошол башкаруу жанагы бийлик партиялары алып келет да. Мисалы ошол эле Россияны алып келсек, Единая Россия дейбизби, Түркияны алсак, мисалы Ак партия дейбизби, алардын өздөрүнүн мамлекетине жарашкан, жакшы, мындай айтканда нукта болгон өздөрүнүн идеологияларын мындай айтканда алып келип, эл ошо менен курс менен, мындай айтканда багыт менен жашап келатышат, жана мамлекетин ошо менен куруп келатышат да. Ошол сыңары биздин мамлекеттагы ушул идея дейбизби, идеология дейбизби, буга чейин бийлик партиялар жаратыш керек болчу да. Алар бийликке келишти, парламентте келишти, коалиция, жанагы көпчүлүк коалицияны башкарышты. Алар өкмөттү түзүштү, эл эмес. Алар өкмөттү түзгөндөн кийин алар ошо багытты көрсөтүш керек да. Мындан ары биз демократия эле эмес. Идеология дегенде бул мисалы бир курсту көрсөткөндө ошого экономика, социалдык тармактар, маданият, жада-каза, спорт, медицина, илим берүү системалуу бүт баардыгы ошого байланат дагы. Бир курс багытта биз ушундай кетебиз деш керек болчу. Тилекке каршы буга чейин 2-1 созув дейбизби, 3 созувда дейбизби, ошол эле партиялар бийликте келатат, бирок алар ушул идея курсту көрсөтө алышкан жок да. Анан менин жеке оюмча, пикирим боюнча биздин идеябыз кандай болуш керек? Мен ойлойт элем, мисалы биз кандай мамлекетти, кыргыз мамлекеттин дүйнөлүккө алып келген кандай бир идея менен чыгыш керек деген ой жаралат да. Менин жеке оюмча кыргыз таасири десек болот эле да. Кыргыз таасири деген эмне? Биз өзүбүздүн эле коңшуналарга эмес, биз дүйнөгө да өзүбүздүн таасирибизди беришибиз керек. Ал таасир деген эмне? Балким бул экономика аркылуу дейбизби, балким биздин этникалык бир философиялык бир эбегейсиз чоң бир түшүнүктөрүбүз менен дейбизби, балким биздин саясатыбыз менен дейбизби, бирок биз өзүбүздүн бир кыргыз таасирин жаратышыбыз керек да. Эгер биз кыргыз таасирин жарата алсак, жок дегенде коңшуналарга, анда мен ойлойт элем бир өзүбүздүн бир чоң идеябызды жараткан болобуз да. Ал идеянын артынан биздин максаттар пайда болот, улуу максаттар пайда болот. Эми албетте азыр мен айта албайм, мисалы биздин баланча түкүнчө улуу максаттар болуш керек деп, бирок ошондо гана мен ойлойм кыргыз мамлекетинин өнүгүү бир жаңы этабы пайда болот. Ошондо гана биздин мындай айтканда бул дүйнөдөгү орунду таба алабыз да. Ушул биздин кыргыз идеологиясы боюнча маселе болуп пикир бөлүшүп бергениңизге урматтуу көрөрман, өзүңүз дагы жакшы ойго алчак биздин кыргыз улутубуздун идеологиясын кантип жаратуу боюнча дагы салым кошсоңуз болот. Албетте, эми көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.